2009 жылы Айгүл-Таш ботаникалык корого түзүлүп, анын 20 гектарын көрктөндүрүү максатында 2015 жылы аркандай түрдөгү бак тарактар тегилген. Тактап айтканда 10 гектарына мисте жана бадам, 7 гектар аянтка өрүк, 3 гектарына гилас жана ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулган. Учурда бул көчөттөр Айгүл гүлүн көрүүгө келген коноктордун көз жоосун албай эле боорун оорутууда. Ушунча түп арча келген, арчаны акчага келсе керек. Ушуну коргоп, чырайлуу кылып, корукка айландырып, бак гүлгө айландырса болот. Айгүл деген атыны дагы унан да көтөрсө болот. Бул жерде шарттарды түзүп. Мен өзгөндөн келип ушу бүгүн көрүп кетип бартам, бирок ичим ачышты. Ушу канча көчөттөр куурап атканыга, суу жоктугуна. Эми район жетекчилери, облустун жетекчилери ойлонсо керек деген. Жашы 70-ке 60-ка чыкса дагы эптеп чыгып көрүп келдик ушу. Аябай сонун гүл экен. Анан эми бул корук кылып, менимче корук кылып, буга платный кылып, эме кылып, мына инфраструктурасын өнүктүрсө болмок. Мына жерде картасы турат. Ошол картага жараша эгер өнүктүрсө жакшы болмок дейм да. Мына бирок суусу жок экен, суу таңкысы экен бул жерде. Арчалары барды курап турат да. Көчөттөрдүн массалык түрдө куурап калгандыгы 70 тонналык суу кампасынын сууга толбой жаткандыгы себеп болгон. Анткени тамчылатып сугаруу системасы ар бир көчөткө чейин жеткирилгени менен суунун жоктугунан пайдасы тийбей турат. Кампага суу толтуруу үчүн 4 суткадан ашууну убакыт керектелет. Бирок айылда суунун тартыштыгынан жергиликтүүлөр суу бербей коюшкан. 2016 жылы башталган капельный. 2017 бүттү. Бул биздин айылдан, Карабулак айылдан самоход келе турган болгон. Азыр мына 2017 жылы бүткөндөн кийин биздин Карабулак айылынын тургундары баягы сууду бербей койду. Суу маселеси кыйын болуп атат. Мантип дарактар бүт барды куурап, мына капельный полный объем толмоюнча бияка суу чыкпайт экен да. 2015 жылы Токой чарбасынын кызматкерлери 40 000 сом бөлүнгөн акча менен эле сууну чакалап ташып, көчөттөрдүн 85%-ын көктөткөн. Бирок чоң өлчөмдөгү акча каражатты тендер аркылуу жумшалып, тамчылатып суугаруунун пайдасы көчөттөрдүн жок болуусуна алып келген. Анткени тамчылатып суугарууга керектелүүчү суунун көлөмү тиешелүү жактар тарабынан эске алынган эмес. Токой чарбанын эмгекчилери тарабынан колдоо суугарылып, ага фонд охраны тарабынан 40 000 акча бөлүнүп берип, ошол жылы көчөттөрдүн көктөө пайызы 85% түзгөн. Бирок 2016 жылы тилекке каршы ушул тамчылатып суугаруу боюнча тендер өтүлүп, бүгүнкү күндө тамчылатып суугаруу операциясы бүткөн. Бирок Карабулак айыл өкмөтүнүн Карабулак айылдагы суунун тартыштыгына байланыштуу аяка эч кандай суу өткөзбөй койгон. Айгүл-Таш ботаникалык коргоонун жалпы аянты 300 гектар. Кургап калган көчөттөрдү калыбына келтирүү боюнча Токой чарба тарабынан жер астынан суу тартып чыгарууга аракеттер көрүлүүдө. Айзирек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.